Ассаламу алейкум достор, сіздер менен Бекшамиров жана сіздер ар дайымкыдай Кыргыз Топ каналын көрүп жатасыздар. Бүгүнкү видеобуз өзгөчө, себеби биз мындан алдыңкы видеолорубузда бир өлкө тууралуу фактыларды айтып берген болсок, ар дайым жамандап жашоосунун кемчиликтерин айтып берет элек. Бүгүнкү видеодо токтолуп сиздерге айтып берүүчү өлкөнүн эч бир кемчилиги жок. Ошондуктан бул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Дүйнө жүзүндөгү эң бай өлкөлөр катарында турган Кувейт өлкөсү тууралуу 10 факт даярдадык. Бул видеону көргөндөн кийин сөзсүз баарыңыздар таң каласыздар, себеби биз да бул видеого маалымат издеп жатып, Кувейт өлкөсүнүн жашоочуларында эч бир кемчилик жок экендигини түшүндүк. Анда эмесе биз менен бирге болуңуздар, бул видеого лайк коюңуздар жана биздин каналга катталыңыздар. Биз видеобузду баштадык. Достор, бүгүнкү биздин видеонун спонсору Adinx компаниясы. Эгерде сиздер спортко болгон кызыгыңыздарды коштойм деген болсоңуздар, анда комментарийде калтырылган ссылка аркылуу алардын официалдуу сайтына өтүп катталып коюңуздар. Келиңиздер достор, Кувейт өлкөсү тууралуу кыскача маалымат берип кетели. Андан кийин фактыларга өтөбүз. Бул өлкө Ирак жана Сауд Арабия менен чектелип турат. Бул өлкөнүн аянты абдан кичинекей. Жалпы жер аянты 17818 км квадрат. Мисалга ала турган болсок, Баткен облусунун аянты 51000 км квадраттан ашуун. Мындай айтканда, бул өлкөнүн аянты Баткенге караганда 3 эсеге кичинекей. Калкынын саны 4,5 миллион. Дини ислам. Кувейт өлкөсү менен кыскача таанышып алдыңыздар деген ойдобуз. Эми кызыктуу фактыларга өтөлү. Биринчи факт: Кувейт өлкөсүнүн жашоочулары өздөрүнү эң бактылуу адамдар деп билишет. Себеби алар салым, налог төлөбөйт. Коммуналдык услугалардын баары бекер. Медициналык кызматтар да акысыз. Эгер сизди мамлекет ичинде айыктыра албаса, анда сиз чет өлкөнүн мыкты больницаларына барып дарылансаңыз, Кувейт бийлиги бир эле операцияны же дарыны эмес, жада калса сиз менен бирге барган туугандарыңыздын да жол киресин төлөп берет. Жаш балдар садикке барганда да акысыз барып, мектеп окуучулары да акысыз окуйт. Андан сырткары ар бир балага $200 пособия төлөйт. Болгондо да 26 жашка чыкканга чейин төлөп берет. Мындай айтканда, бул өлкөдө баардык нерсе акысыз. Жогорку билим алгыңыз келеби, анда окуңуз, ал да акысыз. Эгерде чет өлкөдө билим алгыңыз келсе, анда бийлик сиздин контрактыңызды, жол киреңизди төлөп берет. Дагы эмне керек? Эч бир өлкө бул өлкөдөй элдерине шартты түзүп бере алган эмес. Бул тууралуу сиздин оюңуз кандай? Комментарийге жазып кетиңиздер. Анда эмесе биз экинчи фактыбызга өтөлү. Келиңиздер эми айлык акыга токтоло кетели. Бул өлкөдө эң аз айлык алган адам $3500 алат. Биздин сомго 245 000 сом болот. Сиздердин баарыңыздарга суроо: ал адам кандай жумуш кылуусу мүмкүн? Жообу эч кандай. Канчалык таң калыштуу болбосун, бул өлкөнүн элдери кара жумуш кылбай же такыр жумуш кылбай жатып айына $10,000 чейин айлык алышат. Кара жумуштун баарыны чет өлкөдөн иштөөнү максат кылып келгендер кылышат. Алар тууралуу кийинчерээк айтып беребиз. Кувейт жаранмын дегендердин 80% мамлекет жумуштары менен иштейт. Мисалы, мугалимдердин айлыгы $15,000, кыргыз сомго которгондо миллиондон ашуун болот. Айлыкка иштеп байый албайсың деген сөз бар, бирок ал сөз бул өлкөнүн элдерине такыр тиешеси жок. $15,000 айлык бергени аз келгенсип, айлык бергенде үстүнө дагы 50% бонус катары айлык кошуп берет. Биздин Кыргызстандагы мугалимдер мындай акчаны 5 жылда да ала албаса керек. Калган 20% ар кандай менчик компанияларда башкаруучу болуп иштейт. Жок достор, иштебейт, бирок айлык алат. Болгондо да $10,000. Анын ордуна чет өлкөдөн айлыкка иштегенди келгендер иштейт. $10,000 алган Кувейт эли керек болсо ишке келип кол коюп кетиңиздер дегенде да барышпайт. Эң кызыгы, мыйзам боюнча ишканаларга жетекчи Кувейт жараны болушу керек. Жана ал чет өлкөлүк ишкананын ээлери аларды иштен кетирүүгө да акысы жок. Мындай айтканда, үйдө жатып эле Кувейт элдери $10,000 акча иштешет. Кийинки фактыбызда бийликтин өз элине жардам бергенине дагы бир ирет токтоло кетели. Бул өлкө мусулмандар өлкөсү болгондуктан кредит бербейт, бирок элине $1 миллион чейин эч кандай процентсиз акча берет. Андан да кызыгы достор, процент кошуп төлөбөгөнү аз келгенсип, мамлекет ал акчаны кечип жиберүүсү да мүмкүн. Мисалы 2007-жылы кредитке акча алган бардык элдин карызын кайтарып бербей эле коюшуну айткан. Жалпысы $1 миллиард жакын кредитке берилген акчаны кайтарып
кайтарып алган эмес. Мындан сырткары Кувейт өлкөсүнүн элдери бир жыл ичи сүт, нан, май жана башка продукталарды акысыз алып жүрүшкөн. Достор, эгер сиздерди бул нерсе да таң калтыра албаган болсо, өлкөнүн 50 жылдыгына элдерине эч бир себепсиз эле $3500 акчаны белекке беришкен. Эми элестетип көрүңүз, Кыргызстандын 30 жылдык эгемендүүлүгүнө ар бир кыргызга 245 миң сомдон акча белекке берип жатат. Кийинки факт, баш кошом деген жаштарга $15 миң акча берет. Эгерде 2 жаш бактылуу боло албай ажырашып кетсе, анда кызга айына $1400 акча берет. Качан ал иш тапканга чейин. Мисалы, башка мусулман өлкөлөрдө аялдардын укугу аз. Бул өлкөдө аял менен эркектин укугу тең. Келиңиздер, эми бул өлкөгө акча иштөө максатында келгендерге токтолуп кетели. Андайлардын саны абдан көп. 20% Кувейт жараны болсо, калган 80% чет өлкөлөрдөн акча иштөө максатында келгендер. Албетте, алардын айлыгы абдан аз. Орто эсеп менен айына $1000 иштешет. Бирок айына $1000 биз үчүн көп болгону менен ал жак үчүн абдан аз. Мындай айтканда, 80% чет элдиктер 20% Кувейт элине бардык шартты түзүп берүү үчүн иштейт. Эң кызыгы, эч ким бул өлкөнүн паспортуну ала албайт. Кийинки фактыбыз, бул өлкөнүн элдери дүйнө жүзү боюнча эң семиз элдер деген тизмеде 7-орунду ээлеп турат. Албетте, жеп эле жата берсе, бул кетишинде 1-орунга да чыгуусу мүмкүн. Бул өлкөнүн элдери абдан жалкоо. Керек болсо, магазинге продукт кылганы барса да, өзүнө жардамчы ээрчитип алып, эмне алгысы келсе колу менен эле көргөзүп коет. Анын ордуна бардык продуктларды башка бирөө кылып берип, үйүнө чейин жеткирип берет. Кувейт элинин ар биринде унаа бар. Эмнеге? Себеби барында акча бар. Унаа алуу чоң деле көйгөй жаратпайт. Жана бензин баасы арзан. Жана эң кызыгы, бул өлкөдө суу жетишсиз. Суудун баасы кымбат. Магазинде 1 литр Кока-Колага караганда 1 литр суу кымбат. Бирок күнүмдүк жашоосунда колдонуучу суунун баарына мамлекет төлөп берип турат. Жогоруда айтып кеткендей эле, бул мусулмандар өлкөсү. Демек, эч ким спирттик ичимдиктерди ичпейт. Балким ичишмек, эгер мыйзам тыюу салбаганда. Бул өлкөдө спирттик ичимдикти ичүүгө такыр болбойт. Жана өлкөнүн ичинде бир да спирттик ичимдик саткан дүкөндөрдү таба албайсыз. Спирттик ичимдикти ичүүгө мыйзам өтө катуу тыюу салган. Барында эле эки суроо пайда болуп жатса керек. Биринчиси, бул өлкөнүн элдеринде кемчилик барбы деген суроо. Экинчиси болсо, мамлекет мынча көп акчаны кайдан табат деген суроо. Биринчи суроого жооп берели. Акчаны кайдан табат деген суроого кийинчерээк жооп беребиз. Бул өлкөнүн элдери үчүн эң чоң кемчиликтердин бири бийликке каршы чыга албайт. Эгерде бийликти сынга алгандар болсо, анда аларды камап салат. Бардык нерселер акысыз болсо дагы наразы болгондор барбы деп жазсаңыздар керек. Албетте бар. Кувейт өлкөсү кантип байыган жана мындай көп акчаны кайдан табат деген суроого жооп. Өлкөнүн казынасына 90% кирешени нефт алып келет. Дүйнө жүзү боюнча нефттин 10% ушул өлкөдө жайгашкан. Бирок бул кичинекей өлкө мындан 25 жыл алдын ушул сүрөттөгүдөй болгон. Анда Кувейт өлкөсүн Ирак басып алган эле. 25 жыл ичинде бул өлкө өтө чоң ийгиликтерге жетишип бутуна туруп алды. Бүгүнкү күндө эң бай өлкөлөрдүн катарына толуктап турат. Достор, биздин видео соңуна чыкты. Дагы кандай видеолорду чыгарайлы, өзүңүздүн сунушуңузду комментарийге тартынбай жазыңыздар. Эгерде сиздердин жазган сунушуңуздар менен, сиздердин тапкан идеяңыздар менен видео чыгарган болсок, анда сизди да бул видеону ушул адам тапты деп видеонун башында айта кетебиз. Ошондуктан бул видеонун астына өзүңүздүн идеяларыңызды жазсаңыздар болот. Сиздер менен ар дайымкыдай Бекшамиров болду. Жана достор, бул видеону лайк коюу иретинде, башкалар менен бөлүшүү иретинде жана биздин каналга катталуу иретинде колдоп коюңуздар. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.